Assalamu alaikum достор, сіздер менен Capital Trade. Бүгін біз ошол разгонду кайра эле улантабыз. Мындан алдыңкы видеону көрсөңүздөр, мен сиздерге түшүндүрүп кеткем кайсыл индикатор экенин. Ошол үчүн кирип видеону көрөсүздөр, андан кийин бул жактан разгонду көрсөңүздөр болот. Биринчи эле биз таймерди 1 мүнөттөгө коюп алабыз. Коюп алгандан кийин бул жакта өзүбүздүн суммабызды оңдоп, андан кийин бул жактан валютный параларды карайбыз. Обязательно бул жерде кандай момент күтүш керек? Азыр сиздерге көргөзүп берем. Бул жерде мисалы караңыздар, бул жерден 2 мүнөттүк эме свеча бүтөйүн деп жатат. Ошол убакта биз бул жерден 1 мүнөттөгө өйдөгө ачабыз. Көрөбүз туугандар. 1 мүнөттөгө өйдөгө ачтык. Бул жерде мындайча айтканда колдон келишинче караш керек да, анткени свечалар өтө тез кыймылдайт. Ошол убакта колдон келишинче этият болуп иштеген жакшы. Азыр күтөбүз туугандар. Бул окшобой калды туугандар. Эмесем башка параны карайбыз. Кайра эле ошону улантабыз. Азыр 300 эме болду. 300 сделка ачтык. Мисалы моуну ачып көрөлү. Кеттик, ачтык. Эми күтөбүз муну туугандар. Бул жерде негизи могу индикатордо обязательно 2 мүнөттүк таймерде мындайча айтканда биз неге 1 мүнөттө өйдөгө ачып атабыз, бул ылдыйга түшүп атканда? Анткени бул мындайча айтканда артка 1 мүнөттөгө жылып кайтып келет да, свечач. Ошого чейин биздин времябыз жетишип калыш керек. 11 секундта калды туугандар, көрдүңүздөр. 5, 4, 3, 2, 1. Всё туугандар, плюс болдук. Эми ошондой эле дагы кайра башка параны карайбыз. Бир парада олтура берген дагы туура эмес. Бул жактан бул параны карайлы. Bundan da 1 мүнөткө өйдөгө ачабыз. Кеттик туугандар. Уже бул жашыл болуп өйдөгө кетет. Ошентип негизи сиздер мисалы 100 доллар салып алып, акырында ушинтип 100 сом менен иштеп көтөрсөңүздөр болот. Анткени бул жерде индикатор бул проверка болгондо бул 100% иштейт. Анча-мынча да минус болуп каласыздар, бирок кандай убакта, мисалы шашып киргенде же болбосо не то ачып алганда, либо рынок жаман болгон убакта ушундай болуп калат. Мисалы ошону эле демо менен күнүгө проверка кылып өзүңүздөр текшерип көрсөңүздөр болот. Көрдүңүздөр туугандар, кайра эле плюс болду. Демо менен колдон келишинче көбүрөөк мындайча айтканда практика кылышыңыздар керек бул ушул индикаторду. Ошондой эле бул жерде дагы бир эме бар. Азыр ошондой момент келип калды. Кайра ачабыз. Кайра ачканда эле көрөбүз азыр туугандар. 1 мүнөттө артка кайтабы экен көрөбүз. Анткени анча-мынча да ушундай свечалар мындайча айтканда бир артка кайтып туруп кайра ылдыйга түшүп кетиши да мүмкүн да. Бирок бул жактан болбоду дегенде 90% бул индикатор иштеп берет сиздерге прибыльга. Анткени мен ошо пакетке келгенден бери ошол индикатор менен көп иштеп, көп пайда көрдүм да.
Ошондойке каршы бул бир аз ылдыйга түшүп кетти туугандар, жетишпей калды. Азыр кайра ачабыз. Ушул эле парадан. Жок, ачпай турган болдук туугандар. Ачпай турган болдук. Бул 1 мүнөттө башталыптыр, бирок бул кандай болот көрөбүз. 1 2 3 кетти, ачтык туугандар анда. Ачып көрөлү. Эгер бул минустарды көрүп атсаңыздар, бул өзүмдүн ошибкам болуп атат. Өзүмдүн ошибка. Бирок рынок бүгүн негедир жакшы. Чөтө бул дагы окшобой калчудай. Бирок көрөбүз азыр туугандар. Эгер ошондой эле бул жактан өзүңүздөр торговля кыла албасаңыздар, биздин Телеграмга кирсеңиздер болот туугандар. Телеграмды ошо профилдин үстүнө коюп койгонбуз. Ошол жака өтүп группаларды көрсөңүздөр болот. Биздин VIP чат каналыбыз бар. Ал жакта күнүнө 2 сессия торговля болот. Кайра алып коелу азыр туугандар. 2 сессия торговля болот ал жакта. Күндүзгү 12-де, анан кечки саат 9:00. Ошондой эле туугандар, copy trading ачканбыз биз. Copy tradingге да кирип, мисалы акчаңыздарды салып туруп, бизге copy trading кылып улап койсоңуздар, биз торговля кылган сайын ошол нерсени сиздер просто көрүп эле олтурасыздар, биз торговля кылабыз туугандар. Ошентип эле бизге улап туруп торговля кылсаңыздар болот. Бул сделкабызда минус болуп калат окшойт туугандар. Анткени бул жерде рынок бир башкача болуп калды. Азыр көрөбүз туугандар кайра эле. Все кеттик туугандар, муудан деле ачып коеюнчу. Муудан көбүрөөк ачып таштайын. Мындайча айтканда 2700-гө ачтык туугандар. 2700-гө ачтык. Бирок сиздер мени кайталабаңыздар, сиздер болгону 100 сом менен шашпастан торговля кылышыңыздар керек. Шашпай торговля кылсаңыздар болот туугандар, акырын. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, видеону карасаңыздар, кандай моментте мен ошол нерсе сделканы ачып атам. Кайсы убакытта. Мисалы көбүнчө бул жерден красный болуп, красный свеча түшүп келген. Түшүп келип, бул жактан мындайча айтканда артка кайтып атат да свечач. Свеча артка кайтып аткан убакытта мен кармап атам да, момент ошол момент болуп атат. Ошентип сиздер дагы именно ушинтип иштесеңиздер болот туугандар. Мисалы 11 секундта калды бул жерде. Азыр көрөбүз 2700 буюрса плюска жабылат туугандар. Все туугандар, көрдүңүздөр, плюска жабылды. Вот, ушинтип иштесеңиздер болот туугандар. Бул жак мындайча айтканда чем өзүңүздөр тех анализ чызганга караганда бул жерде дагы бир аз оңойраак да мындай иштегенчи. Анткени тех анализди карабай туруп эле бул жактан иштейсиздер. Болгону сиздер момент кармашыңыздар керек. Момент кармап иштесеңиздер болот. И кайра эле bundan алабызбы? Алып кое берели, көрөлү дагы. Бир болсо бул өйдөгө кетчү эле көрүнүп турат. Все туугандар, бул деле плюска жабылат буюрса. Ошол туугандар, ушинтип иштесеңиздер болот. И бул жакта жана өтө минуска көп кетип калдым бул жерден 100 сомго канча 2000 ачкан болчумун. Бул жерден кайра кайтып калды аркага. Көрөлү минута бүтүшүн. Ушундай моменттер болуп калат экен туугандар. Короче, алгап коет да. Бул жерде минуска кетип калдык, кайра дагон алып
кайра толуктап коюшубуз керек артка. Азыр көрөбүз туугандар. 1 2 3 кандай болот экен бул жагы? Все кеттик туугандар, алып кое берели. Көрөлү кандай болот. 2600 ачылды бул жер. Ошол рынок бир аз начар болуп жатат туугандар. Могу жерде могу евро USD. Көрдүңүздөр, жаман алдап койду бул жер дагы. Бул жакта мен баланс мындай айтканда сделкамды көтөрөм, азыр 200 сомго көтөрүп туруп, кайра дагон алабыз. Бул жерде эле алдап койчудай, бирок кармап көрө берели. Просто шашпай иштесеңиздер жакшы негизичи. Мен бул жакта бир аз шашып коюп атам, өзүмдүн ошибкам болуп атат бул жерден. Ой. Все туугандар, плюска жаптык. Азыр мындай айтканда биз 400 сом минуста экенбиз туугандар. Ошону кайра эмне кылсак? Азыр кайра иштеп коелу ошол акчаны. Карап туруп иштеп коелу. Пара таба алайын. Жакшы моменттер чыкпай жатат, туугандар, бул жактан. Все туугандар, ушундан бир үчөөнү алып коеюн и көрөбүз, күтөбүз. Кандай болот экен? Азыр эгер ушуну плюска жапсак, биз акчабызды кайра кайтарып алган болобуз. Анткени менде бул жерде мен мындай кандай десем, көбүрөөк акча менен торговля кылып үргөнүп калгам. Ошол себептен мен көбүрөөк ачып, көбүрөөк минуска кирип калам. Сиздер андай кылбайсыздар деген үмүттөмүн туугандар. Шашпастан 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Все туугандар, плюс болдук. Кайра биз өзүбүздүн акчабызды чыгарып алдык, жана минуска кеткен акчабызды кайра чыгарып алдык. Туугандар, ошентип иштесеңиздер болот. Бардыгыңыздарга жакшы калыңыздар. Бардыгыңыздарга ийгилик, жакшы торговля.